жигиттер, айымдар, мына мен ламбаны алдым, наконец-то жеттим, эми мен уккыла, мени карагыла деп алган жокмун ламбаны, билесиңер да. Ламбаны биринчи оюма келгенде бир илхом менен айтып алгам да, элдин көзүнчөчү, еще инстаграмга чыгарып салгам да, чтобы отказ бербейин өзүм чоң сүйлөп алгандан депчи. Анан кийин ошол убакытта кантип ламбаны алыш керек, кантип жетем, ламбаны өзү живую да көрө элек болчумун да, невозможный болчу да, бирок айтып алгам, кыймылдаш керек болду. Анан бир кыска срокто алып алыптырым, окшошот, окшошпойт, кыйын болот, кийинки срок алмаштырдым. Мындай бир жыл өткөндө дагы түшүнгөн жокмун да, кантип ламбаны алыш керек экен депчи. Анан кийин элдин баарын айтып алдың, биякта жумушуң окшошуп, окшошпойт, ар кандай ситуациялар болот да, ошол убакта ламба гана дегенде жестко напрягает да, мындай. Блин, мен бирдемкени чоң, бирдемсе кылайын десең, оюң ошол нерсе всегда бар да, башыңды забивать этип турган нерсечи, ламба депчи. Анан бир убакытта колум чүрөйүн дедим. Зачем ламба депчи? Мындай нерациональный бир покупка го деп. Бир убакытта мындай айтканда задний тебейин дедим да. Бир убакытта ыйлаганда убакыттар болду. Бирок бир нерсе мени кайдадан ушул от сыяктуу жандандырды да, жанды берерде бир нерсени түшүнгөндө ламбаны алам деген ойго келдим да. Ушул убакытка чейин ламбаны мечта коюп, цель коюп, жашоомду көрсөтүп, бизнесимди көрсөтүп аткан убакытта адамдар келип атып, брат, мен кыйын бир ситуацияда элем, карызга кирип кеттим эле, бирок окшобой жатты эле, бирок сени көрүп, примериңди көрүп, меники анча деле плачевный состояние эмес экен. Мен деле аракет кылсам болот, султан кылып атпайбы деп сага рахмат айтып атам дегенде, бул мен эле мечта эмес, мен эле цель эмес. Ар бир адам көрүп аткан адамдын бир цели болуп калыптыр да. Анткени мен бирөөнүн баласы эмесмин го. Мен жаныңарда жүрдүм эле, өзүңөр билесиңер го. Достук жатаканасына жаттым, хостелде жаттым, шлёпкачан, футболкачан жүрдүм го. Золотые пескиде, Арамовскийде мороженое сатып жүргөм. Таксо эткем, айта берсем көп да, бирок ким болчум, өзүңөр көрдүңөр го. Сразу болгон жок ламба. 2,5 жыл өтүп кетти. Чоң срок болушу мүмкүн. Бирок жеттим да. Адам ушундай нерсе аябай күчтүү бир существо десеңер болот. Если кааласа, шашып эмес, бирөөнү түркүлөп эмес, бирөөнү алдатып эмес, бирок жай шак менен жетет өзүң каалаган целин. Вот. Анан кийин эч кимди күнөөлүү деп эсептөбөй эле. Силердин жашооңорго, жетпей жаткан нерсеңерге, кыйынчылыктарга күнөөлүү өзүңөр эле. Бирөө айтат, президент күнөөлүү, бирөө айтат, өлкө күнөөлүү, бирөө айтат, ата-энем мага жакшы образование бере албаган үчүн, кыйын ситуацияда болуп калган үчүн, ошон үчүн Москвага кетип калдым. Эми ар кандай случайлар боло берет. Түшүнөм, ар бирөөңөрдө кыйынчылык бар. Бирок ошол кыйынчылыкты түздөп кетиш, өзүң целиңе жетип, жакшы бир жашоону жакындарыңа өзүңө бир тартуулаш возможный да. Өзүңөр аракет кылсаңар, шак кылсаңар жетесиңер. Ошону айткым келип атат. Ушул ламба бир мактанычты эмес. Кыргызстанда бир нерсе иш кылып, аракет кылып жетсе болот любой нерсеге. Кыргызстандан, айылдан ааламга чыкса болот. Кыргызстандан компанияларды, чоң компанияларды жасаса болот. Кыргызстандан күчтүү специалисттерди обучать этип чыгарса болот. Эми популистический сөздөрдү айтпай эле коеюн, эми Кыргызстанда өнүктүрсө болот деп, бирок болот да. Мен өзүм примеримде көрсөткүм келди. Ишенгениңерге да, ишенбегениңер да, буга чейин болгон ар бир адам менен иштешкениме да, мени алдаткандар да, окшошпогондордо да бардыгына рахмат. Анткени бир эле адам менен жолукпайм, бул нерсе может болбой калышы мүмкүн болчу да. Вот. Ошон үчүн бул видео, бул ламба, общая ситуация бир символ болсун, то что все возможно. Жигиттер, кыздар аракет кылса болот деп дагы бир жолу айтып кетким келип атат. Ошон үчүн ишти кылайлы. Мен айтып койгум келип атат. Аягында кошпой турган нерсе бар го. Могу барсетканы ким баштан баштап көрүп атса билет да. Могу легендарный барсетка, шортик, футболкачан жүргөндө, шлёпкачан жүргөндө всегда ушулда жүрчүм да. Блокнотту салып алып, акчалар салып бүт нерсени. Ушуну чечпечим. Ушуну сактап койгом, ушу ламбаны алганда бир символический бирөөгө арнап берем депчи. Кимге арнайм дегем, баары көптөр сураган болчу, бирок
именно мечтать эткенди көптөр билет, баардыгы эле мечтать эте алат. Бирок мечты без конкретных шагов аракет кылмайынча мечта болуп кала берет да. Вот конкретно жазып блокнотко шагтарды кылып баштаган уже цель болуп баштайт, ишке ашып баштайт да. Ушуга чейин ушу көтөргөн сумкамды бирөөгө подарок этким келип атат, кандай условия менен. Ким конкретный мечтасын жазып, чат GPT менен эмес, мына чыныгы искренний мечтасын жазып мага жөнөтсө, и конкретный шагтардын канчасын уже кылды. Биринчи шаг кылды, экинчи шаг кылды. Ошону мындай уже аракет кылып баштаганын көрсөм, ошо бир эң жакшы мечтасына жакшы результатты уже көрсөтүп баштаганга ушунду арнагым келип атат. Буюрса связьта болосуз. Мындай айтканда жөн эле сумканы берип, болду, давай иди гуляй эмес. Жакшы бир тамак үстүндө кийин будущем поддержка берсем, поддержка берип, совет менен болобу. Ошондой бир адамга бергим келип атат да. Ошон үчүн өзүңөр мечтаңар болсо жазгыла, и конкретный кандай шагтарды кылып баштадым, ошондо обязательно жазгыла да. Ошону бирөөнү тандайм ушу комментарийдин астынан. И бирөөгө конкретно арнап берем да. И ламбага да кадайт этем обязательно. Ламбага без этого никак го. Так что вот мечтайте, мечтайте деп айтам, бирок конкретный шагтарды кылгыла, жазгыла. Канча убакытта жетем, ал үчүн канча шаг кылыш керекмин, кимдер менен жолугуш керекмин, кандай информация чогултуш керекмин, кандай адамдар менен таанышыш керекмин деп эми ушу конкретный жазгыла, и мечты сбываются.